Ооганстандын Кабул шаарындагы Италия консулдугунун алдында жардыруу катталды. Окуя бийлик өкүлдөрү Талибан кыймылы менен тынчтык келишими боюнча сүйлөшүүгө жыйналып жаткан учурда болгон. Анда имараттын алдында ракета жарылып, 2 күзөтчү жараат алды. Кырсыктан кийин пландалып жаткан жыйын 18-январга жылдырылып, ага Ооганстандын, Пакистандын, АКШнын жана Кытайдын өкүлдөрү катышмакчы. Белгилей кетсек, өлкө аймагында Талибан кыймылы 2001-жылдан бери активдүү ишмердигин жүргүзүп келет. Ислам мамлекети террорчулар уюму Сириянын Дейр-эз-Зор шаарынын 400дөн ашуун жашоочусун барымтага алды. Бул тууралуу Лондондогу адам укугун коргоо боюнча эл аралык уюму маалымдады. Колго түшкөндөрдүн көпчүлүгү аялдар жана жаш балдар. Аларды согушкерлер өздөрү көзөмөлдөп турган аймакка алып кетишкен. Учурда бул боюнча териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Туркияда 12-январдагы жардырууга катыштыгы бар делген 16 киши соттолду. Бийлик өкүлдөрүнүн билдирүүсүндө окуя болгон Султанахмет аянтында өзүн жардырган жангечти 1988-жылы туулган Сириянын жараны экени да аныкталган. Андагы кырсыктан 10 киши каза болуп, алардын көпчүлүгү чет өлкөдөн келген саякатчылар болгон. Ошондой эле иликтөөнүн негизинде колго түшкөндөр жана өзүн жардырган жангечтилер Ислам мамлекети согушкерлер уюмунун мүчөлөрү экени да маалым болду.